Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва. Туугандар, бүгүнкү тема ушул теманы козгобой эле коеюн дедим эле, бирок тилекке каршы сурагандар өтө көп болуп атат. Ошого байланыштуу мобилизация темасы боюнча да кыскача айта кетейин туугандар. Мобилизация деген негизи азыр Россияда мобилизация жүргөн мезгили жок. Былтыры мобилизация болгон. Бирок учурда Россияда мобилизация жок. Учурда ошол аскердик кызматка жазгы призывдын чакыруулары болуп атат. Учурда. Ал биринчиден. Экинчиден, ал чакырууда бүт жаш, мисалы, жашы жеткен жаш балдарды, жигиттерди биринчи чакырган армияга алып барганда сөзсүз түрдө аларды согуш аянтына алып барып салып бербейт да. Негизи эле. Жаңылыктардан жакшы окусаңыздар, ошол жерде айтылган Донецкий, Луганский, ошол Украина тараптарга эч кандай жаңа призывдеги солдаттар барбайт. Жаш жигиттер ал жака барбайт. Алар кадимки эле жылыдагыдай армия службасыны ошол өздөрүнүн мурдагы ички эле райондорунда өтөйт деген эмелери бар. Атайын. Жаңылыктардан окусаңыздар, ошондой статьялар чыгып атат, ошолор билсеңиздер болот ошол статьялардан. Анан бул көрүнүш негизи эле эми али батыштын СМИлери аркылуу ар кандай маалыматтар берилип атат. Бул көрүнүш эми жылдагыдай эле болуп жүргөн призыв деп коет, жазгы призыв, күзгү призыв. Бул нерсе Кыргызстанда деле болуп атат, бул нерсе башка мамлекеттерде деле болуп атат. Бул кадимкидей өзүнүн мамлекетинде өзүнүн солдаттарыны, жаш жигиттерди даярдап, мекенди коргоого даярдап, ошондой иш-чаралар өтүп атат туугандар. Андыктан бул нерседен негизи эле коркуштун кереги жок. Анан дагы экинчи болуп жаткан учурдагы ошол болуп жаткан эки жакка болгон кыймыл боюнча айта кетсек, мисалы, военный техника аякта жүрөт, военный техника бияка кетип атат. Бул нерселер өзүңүздөргө белгилүү Москва центрде, Кызыл Аянтта буйруса 9 майда чоң парад болот. Ошого деле азыр танкилер аяка өтүп атат, пушкалар бияка өтүп атат. Ошого баягыдай техниканын кыймылы болуп атат. Ал жылдык эле болуп жүргөн нерсе, бул согуш бар маалда деле, согуш жок маал, тынчтык маалда деле болуп жүргөн парад иш-чаралары болуп жатат. Ошондуктан эч кандай коопсуздук боюнча ойлонууга негизи эле учурда себептер жок. Негизи эле коопсуздук боюнча азыр ойлонууга себептер жок. Россиядагыларга айрыкча кыргыздар барабы мобилизация болсо, кыргыздар барабы же барбайбы деген сөз. Негизи эле бул жерде улут боюнча барбайт. Улут боюнча барбайт, бул жерде өзүңүздөргө белгилүү жарандык боюнча барат. Эгерде сиз Россиянын жараны болсоңуз, российский паспорт болсо, анда мүмкүнчүлүк бар сизди алып кеткенге. И то ошондо дагы эгерде сиз военный болсоңуз, кандайдыр бир аскердик күчтөргө сиздин өзүңүздүн военный билетиңиздин ошол тиешеси болсо, ошондо гана, мисалы, запастагы военныйлар, солдаттар, связисттер, танкисттер дегендей да, ошондойлорду алып кетиши мүмкүн. Анан баарын эле мобилизация кылганга Россиянын өзүндө деле учурдагы күчү жетет. Андай чекеден чакырганы бул жерде эч кандай коопсуздук жок. Анан эгерде кыргыздардын кыргыз паспорту менен алып кетпейт. Негизи эле Кыргызстандын жаранынын башка мамлекеттин согуштарга ошондой иштерине катышканга укугу жок. Бул эми мамлекеттик тараптан көзөмөлгө алынган нерсе. Ошондуктан кыргыз паспорту алып кетип атат, андай кылып атат, мындай кылып атат деген сөздөр булар көбүнчө ушак. Анан эгерде биздикилер баягыдайго мына кетти го, мына кетти. Кеткендердин арасында эми контракт менен атайын өзүнүн каалоосу менен кеткендер болушу мүмкүн. Ал жерде контрактный дагы өзүнүн службасы бар. Контрактка кошулуп ошол жерде акча алам деп акчасына кызыгып баргандар болушу мүмкүн. Бирок негизи эле айта турган нерсе, өзүңүздөр билесиздер, согуш жакшы эмес. Ошол. Бир эле сөздү айтабыз, согуш жакшы эмес. Согушка барган деле жакшы эмес. Андыктан өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар. Аман жүрүңүздөр туугандар, бөтөн жерде бөөдө кырсыктан Аллахым сактасын.
чек ара маселеси боюнча Мухиддин Таксирга кайрыла бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.